экөө жаш семья. Жашайт, как обычный семья жашайт. Казыр кызы чуу болуп атышат. Она детей очень сильно любила, не знаю. За детей она горой стояла. 3 декабрда соц тармактарда белгисиз аял күйөөсүнө өчөшүп 2 баласын сабап жатканы көрүнгөн видео тараган. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, бул окуя боюнча тергөө иштери башталып, видеодогу аял Сокулук айылынын тургуну экени белгилүү болду. BBC Сокулукка барып, окуянын чоо жайын билүүгө аракет кылды. Биз алгач жубайлар мурун жашаган үйгө бардык. Ал жакта азыр келиндин күйөөсүнүн туугандары турушат экен. Камерага сүйлөп берүүдөн баш тарткан киши 3 жылдан бери инисин көрө электигин айтты. Жашайт, как обычный семья жашайт. Казыр кызы чуу болуп атышат. Мен ал көрө элекмин 3 жылдан бери. Эмне деп айтам мен сага. Өзүнчө семья алар. Мен өзүм семьям бар. Ошол эле көчөдө турган жубайлардын мурдагы кошунасы алар бир топ жыл мурда Орусияга иштегени кеткенин айтты. Экөө жаш семья. Жаш кезинен эле үйлөнүшкөн. Анан кийин 2 балалуу болгону Москвага кеткен болду. Ошол мурун жашап жүргөн убакта кандай эле алар? Билбейм, жаңы үйлөнүп тынч эле нормальный эле жашашчу экөө тең. Анан кийин Москвага кетишкен. Ошол бойдон билбейм, Москвада көп жыл болду булар уже. Келиндин ата-энеси да дал ушул айылда башка көчөдө турушаарын билип ал жака да бардык. Үйүбек өзүн кошунасымын деп тааныштырган Гуля аттуу аял BBC-ге видеодогу келинди кичинесинен таанырын айтып, анын мындай кылыгына жолдошу жеткирсе керек деген оюн айтты. Нормально, она хорошая девчонка. Без конфликта, нормальная, хорошая девчонка была, отзывчивая. Про нее ничего плохого не могу сказать. Не ожидала. Ну, это просто ее довели, наверное, ее так довели. Просто ее довели ее. Она детей очень сильно любила, не знаю. За детей она горой стояла. Это вот, наверное, муж, наверное, довел, скорее всего. Потому что слышала, что он пил, ходил. Тергөөнүн жүрүшүндө окуя 2025 жылдын 26 ноябрында болгону аныкталган. Видеодогу 30 жаштагы МА аттуу келин күйөөсү менен 3 айга жакын убакыттан бери урушуп жүргөнү жана жолдошунан өч алуу максатында балдарын сабаганы аныкталган. МА кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Соц тармактарда бул окуя талкууга алынып, видеодогу келин эле эмес, балдардын атасы да жоопко тартылсын дегендер бар. Дисбаланс болуп калды да, бир гана энени эле күнөөлүп. Эки баланы бакпай, аларга камкордук көрсөтпөй, каражат жетишинче каражат жибербей, жибербеген үчүн эмне үчүн биз эмне үчүн атаны жоопкерчиликке тартпаш керек? Бул үй бүлө 2021 жылга чейин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына кирип, атайын жөлөк пул алып келишкенин Сокулук айыл өкмөтүнө маалымдашты. Бул үй бүлөгө такай эле биз гуманитардык жардамын берип келе жатканбыз. Жолдошу Россия жергесине кетип калганына байланыштуу үй бүлө көмөк жөлөк пулу токтолгон 2021 жылы. Айыл өкмөтүнөн уур токмокко алынган 7 жана 9 жаштагы балдар алгач Бишкектеги үй бүлөнү жана балдарды реабилитациялоо борборуна жайгаштырылып, кийин аларды атасы алып кеткенин кошумчалашты. BBC балдардын атасы менен байланыша алган жок. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси, уруп сабап кыйноо жана 139-беренеси, өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирген зомбулук көрсөтүү менен коркутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштери уланууда. Кыргызстанда 2025 жылдын 9 айында 16284 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 30%дан ашык же 3874 учурга көп.